Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан китептүү каналынын автору мен Биймырза. Бүгүн бизде дагы бир сонун коногубуз отурат. Аты Нуртилек. Нуртилек Кыргыз Түркманстан университетинде студент, аябай окурман, китепкөй инибиз. Нуртилек, бизге кош келдиң. Бүгүн бизге кандай китеп даярдап келдиң? Анан биздин көрүүчүлөргө эмне сюрприздериң бар? Эмнелер жөнүндө айтып бере аласың? Ошондон баштап берсең, өзүңө маалымат бергенче. Ассаламу алейкум, китептүү каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү мен айтып бере турган китебим бул Нуржигит агайдын Япон кереметинин сыры деген китеби болмокчу. Бул китеп жөнүндө айтып кетсем, Нуржигит агай бул Күнчүгүш өлкөсүндө, Япония өлкөсүнүн Кобе шаарында окуп келди. Ошол жакта жүргөндө Нуржигит агай бир эле окубастан ошол Япониянын маданиятын, үрп адаттарын, спорттун баардык жагын үйрөнүп келип, ушул китепке камтып койгон да. Япондор жөнүндө айтып кетсек, бул кыргыздар мындай бул китептен, окуган китептен аябай өздөрүнө үлгү алса болот да. Мисалы, Бул китепте дагы баягы кыргыздар менен япондорду бир аз салыштырып жазганда, ошол жерлер аябай бизге таасир берет окуган адамга. ошол жерден бир эки мисал. Мисалы үчүн Японияда аябай кичипейил болушат адамдар, таптакыр башкача дейт да. Мисалы үчүн Нуржигит агай бир күнү велосипед терип кетип атыптыр да, анан алдында кетип атканды сүзүп алыптыр да. Анан Нуржигит агай коркуп кетиптир да. Коркуп кетип эле анан кийин ал карай калып эле кайра Нуржигит агайдан кечирим сурапчы. Суматсен депчи. Суматсен деген кечирип коюңуз дегенде аябай кичипейил болушат дейт. Биздегер уруп кетсе кандай болмок? Анан айтат ошол Японияда мындай бири менен урушуп, талашып, же сөгүнгөндөрүн элестете албайсың дейт да. Эли аябай жөнөкөй болот экен. Анан Нуртилек, айтсаң, ушул китептин сага кайсы жери өзгөчө таасир берди? Мага өзгөчө таасир берген жерлери ошо Нуржигит агайдын бул жерде айкидо менен дагы машыкканын баса белгилеп, айкидону дагы аябай тереңдетип жазып кеткен. Бул Нуржигит агай ошо окуп жүргөндөн кийин өзүмө бир нерсе алып калайын деп ошол айкидо менен дагы машыгып баштаган экен. Айкидодо ошол жөнүндө жазып кеткенде дагы спортто баягы аябай мындай уруп согуу эмес, мындай өзүңө коргоо, анан кийин аябай жеңил дейт да. Кандай айтсам баягы Руханий баланс алуу, мисалы. Ошол сыяктуу ошол жөнүндө да баса белгилеп айтып кеткен. Ошол жерден сага суроо пайда болду да. Нуртилек, мисалы, айттабыз, Япония эле ошондой спортко жакын деп атабыз, дзюдого жакын, айкидого жакын, бирок ошончо дагы мындай урустарга анча кирбейт экен да. Мага ошол жери аябай жакты да. Демек, биз да үйрөнсөк болот экен да. Ооба. Спортсмен адам, демек, спортко жакын адам, демек ошончолук ийилчек болуш керек экен, ошончолук эмне десем мындай жөнөкөй болуш керек экен. Бул китепте да айтылган эле, ошондо Японияда жүрүп уккан экен да. Ошо Кыргызстанга барып, анан ошол айкидону үйрөтүп баштаганчы, ошону угуп сүйүнгөм дейт. Азыркы учурда ошо Кыргызстанда ошол спорттун түрү азыр кенен жайылып кетип атат да. Ошол себепчилердин бири. Себепчилердин бири. Анан Нуржигит агай да өзү дагы бул менен көп алектенип калды. Айкидо боюнча Кыргызстанга келгенден кийин дагы былтырлары биз Жалал абадка барып дагы ошол спорттун түрүн машыктыра баштады да. Бир агайлар менен барыпчы спорттун. Ошо Өз күчүн өзүнө колдонуу деген спорт да, айкидо. Ошондой мааниси бар. Аябай жакшы. Бул китепти канча убакытта окуп бүттүң? Бул китепти 3 күндө окуп бүттүм. Аябай кызыктуу китеп, баарына сунуштайм окурмандарга. Абдан жакшы. Нуртилек, анан бир суроо болсун. Мисалы, мен өткөндө бул суроону дагы бир коногубузга бердим да. Китеп окуган Нуртилек менен китеп окубаган Нуртилектин эгер айырмасын карай турган болсок, сен өзүң кандай карайт болчуң? Китеп окуган Нуртилек менен китеп окубаган Нуртилектин айырмасы кандай? Айырмасы аябай эле чоң. Мен китепти, мисалы үчүн, мектепте окуп жүргөндө аябай эле аз окуучу болчумун. 10-класста деле
анын баягы мектеп сабактарга кирген чыгармаларды эле окуп алсам, андан тышкары баягы китепти ачып окуп атып элем да. Ос эстеп көрсөм бир китеп, эки китеп да. Анан 11-класста бир аз китепке болгон кызыгуу артты. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча. Анан 11-класста бир аз окуп баштадым. Анан шаарга келгенден кийин баягы чөйрөңө байланыштуу китеп жаатында көп чөйрөлөр менен аралашып, Дани китепканасына келдим. Ал жерде ыктыярчы болуп, ошентип китепке кызыгып, китеп окуп калдым. Аябай жакшы. Биринчи китебиң эсиңдеби? Биринчи окуган, мындай сүйүп окуган китебиң? Эң биринчи сүйүп окуган китебим Генерал Бандуланын Кылычы деген бир китепти окугам. 10-класста, 9-класста эле ошол китеп аябай жаккан болчу. Андан кийинки чыгармалар Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары эң эле жакканы мага ушул Деңиз бойлор жаткан ала дөт болду да. Жакшы. Жакшы. Абдан жакшы. Сонун аяк куруп бердиң. Рахмат элек. Урматтуу достор, биздин Нуржигит Кадырбек абагайыбыздын Япон кереметинин сыры китебин окуңуздар. Нуртилек тагы да чоң рахмат бизге келгениң үчүн. Буюрса дагы сонун китептерди айтып бересиң деген үмүттөбүз. Келген үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Сиздерге рахмат, ийгилик.